мас кылган себептүү азыркы медицинада колдонулган спирттерди ичкенге болбойт. Харам. Ким ичип жыргаймын, мас боломун десе, ал харам. Бүт бардык аламдар аны харам дейт. Бирок эгерде ушул нерселер баягындай колдонуп калса, сырткы кийимге тийгизбесе, мисалы кийимге же болсо мынабу неге денеңе бирдеке сүртүп, же болсо мүкөлүп алганыңда спирт сүртүп колдонуп атпайбы? Булардын барасында уламалар айтат, бул тахир, таза. Бунун өкүмү начас эмес, таза. Ошон үчүн үкөл алганда спирт сүркөп калса, ал жериң, турган денең же кийимиң начас болуп калбайт. Ал таза. Ошондой эле буну сатса да болот. Ошон үчүн аптекаларда сатылат бул. Сатасың, сатып аласың, болот. Ошол эле учурда ушул нерселер спирттер эгерде адам баласын баягы маздарга, майларга, косметиктерге же болсо башка бир дары дармектерге кошулган болсо, аларды да колдонсо болот. Аларды дагы колдонсо боло берет. Албетте дары дармек, тамак ашка келгенде бир аз айырмасы бар, билип алгыла. Дары дармекке келгенде эгерде мухаррам нерсе кошулган болсо, харам нерсе. Ошол мисалы спирт кошулуп калды. Анын башка халал дарысы жок болсо, ошол дарыны колдонбосо, анын жанын менен баягы күрөшүп өлүп калышы мүмкүн. Жан бериши мүмкүн. Ушундай катуу оор болсо, ушундай абалдарда анда харам дарыларды да колдонсо уруксат берет шарият. Уруксат берет. Ошолор ичинде спирти бар дары дармек болсо, харамы бар дармек болсо, бирок башка халал дарысы жок болсо биринчи шарт. Экинчиси, аны колдонбосо өлүп калышы же катуу кыйналышы якыйнан же занны галип болсо, ушул учурда ал дары дармектерди колдонгонго шариятыбыз уруксат берет. Экинчи маселе тамак ашта. Тамак ашка келгенде эгер спирттердин маселеси шоколадка кошулду, печеньега бүгүн көп нерсе кошулуп кетет. Кошулган учурларда ал каралат. Эгерде мыгдар өтө аз болсо, ал деле жайыз. Өтө аз болсо, ал калил кал маудум дейт арабтар. Аз гана мыгдар кошулган, ал көп эстеге кылбайт, кал маудум болот дагы, аны дагы колдонсо уруксат берет шарият. Бирок мыгдары көп болсо, кошулган көлөмү көп болсо, же болсо ошол тамак аштан жештин максатың ошо спирт болуп калатган болсо, анда ал харам болот. Анда ал харамга айланат, аны колдонгонго, жегенге болбойт. Бул спирттер билип алгыла, азыркы жасалма жол менен алынган спирттер.